Alhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қылған дуа зикірлер деген кітебін олайбыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады бұл хадисте: инна дуа хуал ибад. Ендігінде дуа бұл ибадат деп келеді. Бұл Насаиде, Абу Даудта, Сунан 4-тен келген сахих хадис, Адабул Муфратта да келген. Да бір ошол улап кейбір хадистерде келеді. Ғафир сүресінің 60-шы аяты қосылып, Алла Тағала айтады: "Ва қала роббукум удуни", Аллах Роббиңер айтты, дуа қылғыла, астажиб лакум, дуаңарға жооп берем. Инналлазина ястакбируна ан ибадати саядхулуна жаханнама дахирин. Ушундайлар мага текебер кылып, ибадатымдан текебер кылгандар тозокко кор болгон абалда киришет жакында деп. Дуанын орду өтө чоң. Ибадатты карап көрсөк, ибадаттын түрү көп да. Намаз ибадат, зекет ибадат, зикир ибадат, жакшылык кылуу ибадат. Мындай айтканда, бардык Кудай Таалам буйруган буйруктарды аткаруу, тыйгандарынан тыйылуу, бунун баары ибадат. Жакшы сөз ибадат. Анан ушул жерде караганда, ошол дуа ибадатта, дуанын орду десе, дуа бул ибадат деп келди. Ибадатты карап көрсө, эң өзөгү, негизи бул дуа экен. Мисалы, ад-дину насиха деген пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям, дин эмне дегенде, бул дин насихат, жакшылык каалоо, жакшылыкка чакыруу деп келген болсо, өзөгү ушул да. Өзүңдөгү жакшылыкты башка бирөөгө арноо, жалгыз Аллахтын өзүнө гана ибадат кылуу, пайгамбарга баш ийүү, ислам менен жашоо деп. Ажылык эмне деген? Ажылык бул арафат деген да. Ошо ажылыктагы аткарылган нерсенин эң өзөгү арафа күнү. Арафада катышпаган ажылык кылбаган болот да. Ошол сыяктуу ар нерсе негизи ибадатта караса, эң негизи бул дуа. Ошол нерсе менен бизге ачыкталат дуанын ибадатта орду чоң экени. Дуа бул Аллах Тааламга аябай сүйкүмдүү нерсе. Аллах Таалам жакшы көрөт кулу канчалык жалынып жалбарып колун көтөрүп дуа кылышын Аллах Таалам жакшы көрөт. Башка бир хадистерде келет: "Ман ла ясалуху ягдаб алейхи" деп. "Ман ла яду Аллаха ягдаб алейхи". Ким Аллахтан сурабаса, Аллах Таалам ага ачууланат. Ким Аллахтан дуа кылбаса, Аллах Таалам ага ачууланат деп. Дагы бир хадистерде айтат: "Лейса шейун акрама алаллахи таала минад дуа". Аллах Таалам үчүн дуадан дагы өткөн артык нерсе жок дейт. Бул дуа дегени ошол адам баласы Аллахтан суранган нерсени Аллах Таалам жакшы көрөт. Аллах үчүн бул урмат, сый нерсе. Адамдын суранышы Кудай Тааламдан. Бирок бир нерсени түшүнүп коюш керек. Аллах Тааламдын дуаны жакшы көргөндүгү, адамдын жалынып жалбарын сураганын Кудайга жагымдуу болгону, бул Аллах Тааламдын бул нерсеге муктаж экенин билдирбейт. Адам баш ийеби Кудай Тааламга, баш ийбей коебу, эч кандай Аллах Тааламга эч ким зыян бере албайт. Биз өзүбүз муктажбыз бул нерсеге. Ла танфауху ман ата. Баш ийгендин Кудай Тааламга жакшы сыйынып калганын Аллах Тааламга пайда берип калбайт. Вала тадурруху ман аса. Ким Кудайга тоң моюндук кылып баш ийбей жаман иштер жасаса, ал Кудайга зыян берип койбойт. Бардык кылган дуабыз, кылган жакшылыгыбыз баары өзүбүз үчүн. Аллах Тааламдын казынасы, нематтар чексиз. Аллах Таалам ибадатка, биздин ибадат кылышыбызга, зикир кылышыбызга, дуа кылышыбызга муктаж эмес. Биз муктажбыз. Бирок ошондой болсо дагы Аллах Таалам жакшы көрөт кулунун дуа кылышын. Бүт жакшылык Аллахтын колунда. Биз муктажбыз. Биз кедейбиз. Бардык жакшылыктын баары Аллахтын колунда. Эң өкүнүчтүүсү, ушундай адам алсыз болсо дагы, Аллах Тааламга муктаж болсо дагы, билет бул дүйнөсү дагы, акырети дагы Аллах Тааламдын колунда. Бардык казын Аллахтын колунда. Бирок ошол нерсени Аллахтан сурабастан жүрөгүн башка нерсеге байлап коюу. Эң акырында үмүт үзүлүп, башка жактардын баарына баш багып, карап көрүп, эч жыйынтык кылбаганда, акырында Аллах оюна келгендер бар. Ошон үчүн якын менен, ишеним менен, бекем ниет менен бардык жакшылыктарды Аллах Тааламдан сураш керек. Ошон үчүн мурунку аалымдардын жакшы бир айткан сөздөрү бар. Мен дейт, тадаккартума жимаул хайр. Мен ойлонуп карадым дейт, бардык жакшылыктын мындай кур чаба алган эмне болду экен?
Мисалы карасам, орозо деле жакшы, намаз деле жакшы, бүт нерсе ибадаттар жакшы. Бирок ушул жакшылыктын баарын камтыган кайсы бир ибадат болду экен деп карадым дейт. Карасам, бул бүт жакшылык бул Аллахтын колунда экен. Анда бул дуа экен дептир да. Бул жакшылыктын баары Кудай Таалам болсо, бул дуа Аллахтын колунда болсо, сөйден адам намаз окуза деле, жакшылык иштерин жасаса деле, бирок жүрөгүн Аллах Тааламга байлабаса, Кудай Тааламдан кайрылып, жалынып жалбарып сурабаса, бул жүрөгү башка нерсеге байлангандыгынан бери. Кээ бирөө материалдык жактарга байланып калышы мүмкүн, себептерге байлап коюшу мүмкүн жүрөгүн. Кудай Тааламдан эмес. Биринчи жүрөктү Аллах Тааламга байлаш керек, анан себептерин аткарыш керек. Бул жерден дагы бир көңүл буруучу нерсе. Караңыздар, ад-дуа хуал ибадат атат. Бул дуа ибадат атат, ибадат. Бул нерседен мен түшүнөбүз. Ибадат турбайбы? Дуа бул ибадат болсо, ибадат кимдин акысы? Кимдин акысы бул? Ибадат ким үчүн жасалат? Албетте ибадат бул Алланын акысы. Ибадат бул Аллах үчүн жасалат. Биз билебиз, кайсы бир адам ибадатты Аллахка эмес башка нерсеге арнаган болсо эмне болот? Ал ширк кылган болот. Ширк кылган бул кечирилгис күнөө, Аллах сактасын. Анда эч кимден жалынып жалбарып сурабайт экенбиз. Бул Алланын акысы экен. Дуаны тек гана Кудайдан дуа кылат экенбиз. Кудайдан суранат экенбиз. Анан намаз окуп деле, зекетин берип деле, жакшы иштерин жасап, анан бир көз мончок байлап, жүрөгүн ошол жактан сурап, же жип байлап, же бир ыйык жерлерге барып, же болбосо көз ачыктарга барып, же жол аштыргычтарга барып, ошондой кылып жүрөгүн башка нерсеге байлап, өзү намаз окуса да, жакшы иштерин жасаса да, бул ибадатты башкага арнап койгон болот. Айдан, күндөн, таштан, жерден, ыйык жерлерден, суудан, ушундай сыяктуу нерселерден сурап кетсе, анда ибадатты Аллахтан башка арнаганда пайда бербейт ал ибадаттар. Ошончу бир жерде карасаңыз, ад-дуа хуал ибада. Дуа бул ибадат. Ибадат. Намазды Аллах үчүн окугандай эле жүрөгүңүздөн сурансаңыз, тек гана жалгыз Аллахтан гана сураңыз деген сөз. Аккаф сүрөсүндө 5-6 аятында Алла Таалам айтат: "Оман адаллу мимман яд'у мин дуниллахи ман ла ястажибу ла". Ушудан да өткөн адашкан адам барбы Аллахтан башкадан дуа кылып сурагандан дейт. Аллахтан башкадан сурануу bundan da өткөн адашкан адам барбы дейт. Ал суранган нерсеси жооп да бербейт ага дейт. Иле яумил кыяма, кыямат күнгө чейин да жооп бере албайт. Вахум ан дуаихим гафилун. Алардын суранган дуаларынан тигилер бейгапар, капилетте, кабарсыз. Канча дегендер бар. Ошентип таштарга, ыйык жерлерге деп бала сурап, ортомчу кылып, айкелдерден сурап, ыйык жерлерде буттардан сурап жүргөндөр. Гафилун, бейгапар, билбейт алар жан жок нерсе. Эгер өлүп калган арбактардан сураган болсо, билбейт бейгапар дейт. Анан уландызы, эң өкүнүчтүүсү кандай болуп та? Ва иза хуширан насу кану лахум а'да. Кыямат кайым болгондо, адамдар тирилгенде, Кудайдан башка суранган нерсең, эгер ошол мурунку өтүп кеткен адамдар болсо, сага душман болуп калат. Ва кану би ибадатихим кафирин. Сен ошого сыйынып, аларга да үмүт кылып жүргөнүңө, ал танат, мен сага менен сура деп айттым беле. Же мага ибадат кыл дедим беле деп. Бирөөлөр Кудайдын баласы бар деп Исага сыйынып кеткендер бар. Дагы бир тирүү жандарды Кудай деп ошого багынгандар бар. Кээ бирөөлөр өзүн Кудай деп алгандар бар, Аллах сактасын. Ошон үчүн дуага бир гана эч жака кылчактабай, жүрөктү бурбастан жалгыз Аллахтын өзүнө гана арноо. Себеби бул Алланын акысы. Кээ бир адамдар ушу пайгамбардан да суранып кеткендер бар. Я Расулалла деп. Мен бир кыска бир окуя айтып берейин. Мадинада өзү мурун азыркы күнгө чейин ушул Мадина мечитинде сабак берет. Ошол университетте доктор, профессор, шарият илим боюнча Шейх Абдуразак аль-Бадр деген чоң аалымдардын бири бар. Ошол айтат, мен Мадинада ошо отуруп калсам, жанымда бирөө намаз окуп атат дейт. Окуп бүтүп дуа кылып атканын угуп калдым дейт да. Анан дуа кылып атканда ошондой ыйлап дуа кылып атат дейт. Анан мени ошол көңүлүмдү бурду. Ыйлап дуа кылганы. Анан бир убакта эле сөзүндө ушундай кылып дуа кылып атат дейт. О Аллахтын элчиси деп. Я Расулалла деп дуа кылып атат дейт. Эми бул шейх угуп чочуп кетти да. Аллахтан сурабай, бул пайгамбардан сурап атат го. Аллахтын элчисин сурап атат го деп. Анан дуасы бүткөндөн кийин акырын менен учурашып, саламдашып, акыбалын сурап, анан жай келгенден акырын айттым дейт. Далилдерди айтып, Куранда келген далилдерди, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда келген хадистерди, мисалы дуа деген бул Алланын акысы,
Аллах Таалам Куранда айтпады беле: "Валлазина тад'уна мин дунихи ма ямликуна мин қитмир". Аллахтан башкадан дуа кылганыңар керек болсо ал курманын дайнегинче нерсеге де ийгилик кыла албайт. Кул уд'уллазина заамтум мин дунихи фала ямликуна кашфа дур анкум вала тахвила. Аллахтан башка Кудай деп ойлогонуңар дуа кыла бергиле деп Аллах Таалам айтат керек. Баары бир Аллах силерге жооп бербейт, зыяндан арыта албайт, ишиңерди жеңилдете албайт, өзгөртө албайт деген ошондой аяттарды айтып, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям келген хадистерди идаса альтафас алилла, сурасаң Аллахтан сура, ва идастан тафастан билла, Аллахтан жардам сурасаң тек гана Аллахтан жардам сура деген ушундай хадистерди айтып, анан ал адам түшүндүбү, түшүнгөн жокпу деп айтып койдум дейт да. Оюң кандай деп. Мен бул суроо туура эмес го өзү, бирок түшүндүбү, түшүнбөсө корту да, бул пайгамбардан суранып атат. Ширк кылып ушунча ыйлап, жалынып, жалбарып кылган дуа текке кетет, кечилгис күнөөгө түшүп калат, Аллах сактасын десе, тиги киши бир ажип суроо менен жооп берди дейт да. Оюң кандай дегениңиз кандай? Аллах Таалам айтып атса, пайгамбардын сөзүн айтып атсаңыз, бул жерге де оюдун кереги барбы? Албетте сиздин сөзүңүз туура да деп шейх айтыптыр да. Анан бирок шейх дагы толук түшүндүбү, себеби дегенде мындай дуа кылыш кооптуу экенин билип, акырында сөзгө тартып сурасы ушул башка өлкөлөрдөн келген, ушул ажылыкка келгем же умарага келгем айтор. Анан айтты дейт: "Мен сиз айткан сөздөрдү биринчи жолу угуп атам. Өзүм мусулман болсом дагы мындай нерсени уккан эмес элем. Биз ушинтип Аллахтын пайгамбарынан дагы жардам сурап жүргөм" деп түшүндү дейт да. Анан шейх айтып атат, ушул бирден бир себеби жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте келгендей: "Ахвафу ма хаф аля уммати ал-аиммата мудиллин". Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисте келген, айтат: "Мен эң корккондордун бири, катуу корккондордун бири бул үммөтүмө эмне десе, адашкан имамдар" дейт да. Аллах сактасын. Мисалы, ошол адам сөзүндө айтыптыр, ошол биздин жерибизде мисалы пайгамбардан жардам сураса болот, ортомчу кылса болот, ширк эмес ал деген, ал ортомчулук, ал деген шафаат сурап атасың деп ошентип адашкан, чала молдо дин бузар деп коет го. Ошондой адамдар туура эмес багыттарды берген да адамдарга. Баягы ушу карапайым адамдар эми молдолорго ишенет, оозунан чыккан сөздү кабыл алып ушинтип мына адашып кеткендер бар. Ушул нерседен пайгамбар корккон элестетиңиздер. Мен үммөтүмө эң корккон нерсенин бири дейт, адашкан имамдар. Адашкан имамдар ошо динди көргөзүп, динди жамынып, же чала молдо өзү анан туура эмес нерсени багытатына, ширкти үйрөтүп салат адамдарга. Боло берет, ал эмне? Ортомчулук, сен пайгамбарды суранып атасың, пайгамбардын деле шафааты берет да деп. Мына ошентип адашып кеткендер бар. Эми арак дегенди ичсең, главное кузба, анан бирөөнү урба, жашынакы уктап калсаң, бул эмне? Рух азыгы да, жана шарап да деген молдолор бар, Аллах сактасын. Эми процент деген эмне? Процент деген үстөмдүк пайда алып атат да. Тиги деле пайда алып буттан туруп атат, сен деле пайда алып атасың деп ошол динге каршы нерселерди фатва берип коет. Эми музыка деген эмне? Музыка жакшы, ырды кошуп койсоң зыяны жок да деп диндеги жок нерсени өзүнүн оюнан каршы нерселерди айтып коет. Анан карапайым эл ээрчийт. Ээрчигенде анын ар бир кылган күнөө иши ошол ким ошондой шариатка каршы келген фатваны бергендерге күнөөсү кемебестен барып турат, Аллах сактасын. Мына караңыз, бул Мадинага, Сауд Арабия, ошол Мекке жерге барып алып, пайгамбардан дуа кылып атат. Эмне деген бул утулуш, эмне деген ушундук бул. Ошон үчүн мына туугандар жакшы түшүнүңүздөр. Ад-дуа хуал ибада. Дуа бул ибадат. Ибадат жалгыз Аллахка гана арналат. Ошон үчүн жалгыз Аллахтан гана сураш керек. Мына ушул нерсени түшүнбөгөндүктөн канча деген адамдар намаз окуса деле, башка иш кылса деле, бирок жүрөгүнүн бурулуп калганы, башка бирөөнүн колунда ушундай ийгилик бар, ошону барып колун кармасам жолум ачылат, ошол жол ачат экен, анан тумар чийип койсо мындай болуп кетет экен деп ошентип жүрөктү башкага байлан. Жок, жалгыз Аллахтын өзүнө гана байлаңыз. Адамдар ушул нерсени эле, ушул эле хадисти түшүнсө, түшүнөт болчу да, баардык жакшылык Кудайдын колунда. Эч кандай таш эмес, күн эмес, жер эмес, адам эмес, молдо эмес, ким гана болбосун, периште эмес, Кудайга жакын болгон периште да пайда бере албайт. Аллахтан жиберилген пайгамбар дагы жардам бере албайт. Бүт жакшылык Аллахтын колунда. Караңыздар, эмне дейт? Анас радиаллаху анху сахаба кабарлайт. Инналлаха хайюн каримун. Аллах Таалам уялчак, берешен дейт. Ястахи ида рафа ал-абду илейхи ядаху ан яруддаха сифра дейт. Аллах Таалам уялчак, берешен, кол ачык, ал уялат эгер кулу эки колун көтөрүп дуа кылса, ошону бош кайтарып коюудан дейт. Эч убакта үмүт үзбөң, сураңыз Аллахтан. Ошо дайыма дуа кылганда үч нерсенин бирин аласыз. Же кыямат кайымга сакталып калат, же ошондой баледен сак болосуз, арыласыз, келаткан баледен, же болбосо үзүрүн бул дүйнөдө көрөсүз.
жакшы ойдо болуш керек, ал адам кабыл кылат деп. Качан дуа кылдым болбой калды дегенде ошол убактан баштап мамилени үзгөн болосуз. Эч убакта зерикпеш керек, жадабаш керек. Аллахтан дуа кылып сурана бериш. Бул нерсеге эмнеге токтолуп атабыз? Мына Кудай буйрса мына сабактын биз кириш баштадык. Ушу дуалардын түшүндүрмөлөрүнө, анан ушул дуаны жакшы түшүнүп алсак, таасири да жакшы болот. Анан дагы ушул дуаны түшүнбөгөндүктөн да адамдын таухиди да алсырайт. Адам дуаны жакшы түшүнгөн болсо, канчалык жалынып жалбарып, жалгыз Аллахка жүрөгүн байлаган сайын таухиди бекемдейт. Таухиди бекемдейт деген сөз Кудай Тааламдын жалгыз өзүнө мамиле кылууда, жалгыз Аллахтын өзүнө ибадат кылууда Аллах менен байланышуусу бекемдейт. Жүрөк ошол нерсе туруктуу болуп орношот. Эми сөз деген башка да, Аллахтан гана болот, Аллах деп коет, бирок жүрөк башка жактан согушу мүмкүн, башка жактан үмүт кылышы мүмкүн. Аллах сактасын. Ибн Кайым рахимахуллах айтат: "Ад-дуа мин анфал адуия." Дуа бул эң жакшы дары дейт. Бул баленин душманы деп айтат да. Дуа баленин душманы. Душмандан эмне? Ошо баледен коргойт, тосот, ошону түшүп калуудан коргойт, тосот, же көтөрөт, же жеңилдетет. Ошол келип калат. Мындайча айтканда момундун куралы да. Курал, сиздин куралыңыз. Шайтандан дагы, адамдардан дагы, жаман адамдардан, зыян нерселерден дагы. Кийинкилерге токтолуш керек болсо, дуа бул тагдырды өзгөртөт. Ошон үчүн Ибн Таймия рахимахуллах, Шейхул Ислам бир сөзү бар. Мен ойлонуп карадым дейт. Тааммалту анфа дуа, эң күчтүү дуа кайсы экен, эң пайдалуу дуа кайсы деп карасам, ал көрсө Аллах Тааламдын ыраазылыгын суроодогу, ошо Аллахтын ыраазылыгына жетүүдө жардам суроо экен дейт. Аллахтын ыраазылыгына жетүүгө жардам суроо. Мындайча айтканда Аллахтын ыраазылыгына жетиш үчүн Аллахтын өзүнөн суроо экен да. Бул мындай да, могу жүрөктүн да ачылышы, жалынып жалбарып суроодога да биз Кудай Тааламдын жардамына муктажбыз. Шейхул Ислам ушундай айтат: мен карап көрсөм, Кудайдын ыраазылыгына жетүү ушул экен эң чоң дуа. Бул нерсени бирок мен алыстан эмес, жакын эле ушул Фатихадан эле таптым деп атат да. Фатихада эле бар экен бул аят. Эмне? Ияка набуду ва ияка настаин. Сага гана сыйынам, сенден гана жардам сурайм деп. Ушуну ар бир намазыңызда эмес, ар бир намазыңыздын рекетинде айтып атасыз күндө. Өзүңүз суранып атасыз. Сага гана сыйынам деп таухидти даңаз алып атасыз. Аллахым, сен өзүңө гана сыйынам, сенден башка эч кимге сыйынбайм. Жана сенден гана жардам сурайм деп айтып аткан нерсени өзү түшүнүш керек. Ошол Аллахтын өзүнө сыйынуу да, Аллахтын өзүнөн сурануу дагы бул нерсени да Кудай Тааламдан жардам сурайт экенбиз. Ошо акырында сабагым аянда Абдулла ибн Масудтун сөзү менен аяктайм. Сахаба, алым Абдулла ибн Масуд деген сахаба, Куранды эң мыкты билген сахаба, сахабалардын алымдары, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам көрсөтмө берген сахабалардын бири. Ушулдан барып суроону, ошонун бири болгон. Эмне дейт? Дуа боюнча бир чырайлуу айткан сөзү бар. Айтат: "Инналлаха ла якбалу мин мусамми." Аллах Таалам угузуп айткан адамдан кабыл кылбайт дейт да. Угузуу деген бирөөлөр уксун дегендер. Бирөөлөр дуаны жаттап алат го. Дасторкондо отуруп калсам, анан дуа кылыңыз деп калса, мен айтам: "Кой, жаттап алайынчы, уят го" деп. Бирөөлөр уксун деш үчүн жаттайт да бир дуанычы. Чырайлуу дуа кылат турбайбы? Мына бул мыкты экен, сөзгө чечен экен деп айтсын деп окшош нерселер жаттап алат да. Вала мураин, жана көргөз үчүн да. Бирөөлөр көргөзүү деп. Вала лаибин, ойноп, эпте ой бөлүнүп, жана аш бергенге баш бер, анан жаш бер, анан тияк бер деп эптеп кошуп эле эптеп айтып коет да, жүрөгү менен тили башка. Вала даин, жөн эле жар салып кыйкырып айта бергендер бар да. Өзүн айтып атат, бирок ою планы башка нерсе айтып атат да. Илля даиян дуаан табтан мин калбихи деп айтат да. Табтан мин калбихи. Ким тек гана ошо дуа кылып аткан кезинде жүрөгү менен бекем менен айткан адам гана жооп берилет дейт да. Калган угуз үчүн, көргөз үчүн, ойногон, гапилетте болгондор айтылбайт, жооп берилбейт дейт. Пайгамбар саллаллаху башка бир хадисинде айткандай, ушуга тиешелүү: "Удуллаха ва антум муқинуна бил ижаба." Дуа кылып аткан кезиңерде силер якын менен кылгыла, жооп берилет деп. "Ва аламу анналлаха ла ястажибу дуа." Билип алгыла, Аллах Таалам ушундай дуаны жооп бербейт. Кимдикин? Мин калбин гофирилла. Кайдыгер жана бош жүрөктөгү,
ушундай бош болгон жүрөктүү адамдарга жооп бербейт деп келет. Субханакаллахумма бихамди ашхаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк. Саллаллаху тааля хайр халкихи ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.